Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университеттин беделин көтөрүү зарыл. Бул тууралуу окуу жайдын ректору Догдурбек Жонтоев жыйында билдирди. Жогорку окуу жайдын беделин жогорулатуу үчүн окутуунун сапатын жакшыртуу эл аралык талаптарга жооп берүү критерийлери бар. Аны коомчулукка жайылтууда массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң. 2025-жылы Улуттук университет түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилейт. Аны мамлекеттик деңгээлде өткөрүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Айта кетсек, буга чейин президенттин жарлыгы менен Улуттук университетке өзгөчө макам берилген. Натыйжада университеттин бюджети 1,5 миллиард сомго көбөйгөнү кошумчаланды. Аутсайм бүгүнкү күндө бул жанакындай жакшы эме берген менен это же бизнес. Туура айтамбы? Где-то Манастыкы деле финансированиясынын баары тияктан болгондон кийин ал жерде да где-то коммерция аралашкан окуу жайлар. Улуттук университет өзүнүн тарыхын эволюционно өтүп келип бараткан кыргыз жогорку окуу жайларынын ичинин флагманы же болбосо биринчи сапта турушу керек.